Талас областыбызда жаңы көп жылдан бeri иштебей турган анан реконструкция иштери жасалып кайрадан ишке берилди. Биздин аэропорт азыр жумасына бир жолу аэропорт учуп келип атат. Биз азыр жумасына бир жолу эмес, эки жолу, үч жолу учкандын үстүндө иштеп жатабыз. Буюрса жакын арада ал маселени дагы чечебиз. Кийинкиси өзүңүздөр билесиздер, ушу Талас шаарында көп жылдан бери курулуш иштери токтоп калган маданият үйү бар эле, уже талкууланып сынып аткан. Мына аны дагы ички иштер башкармалыгына өткөзүп бергенбиз. Азыр Талас шаарынын көркү болуп, ички иштер башкармалыгынын башкы кеңсеси болду. Андан кийинкиси мен ушул 2023 жылдан баштап 1,5 жыл Талас шаарында мэр болуп кызматтандым эле. Анан ошол мэр болуп иштеген учурда дагы шаар ичинде эмне жумуштарды жасадык жана эмне пландарды койдук, ошого да кыскача токтолуп кетейин. Уруксат берсеңиздер. Эң биринчиси бул урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин жеке фондунан 360 миллион сом бөлүп берип, анан биз Талас шаарынын ичинде 30 километрден ашык ички жолдорду асфальттап бүттүк. Бүгүнкү күндө уже толук кандуу ишке берилди. Андан сырткары демөөрчүлөрдүн жардамы менен Талас шаарынын ичинде жакшынакай заманбап парк жаш балдар үчүн жасап ишке бердик. 2024 жылы ушул Талас шаарынын ичинде эң биринчи жолу мамлекеттик ипотекалык үйлөрдүн курулуш иштери башталды. Бүгүнкү күндө 10 үй 5 этаждан 310 квартиралуу батирлүү үйлөр курулуп жатат. Азыр биринчи этажына жетип калды. Бул жерге коргоо министрлигинен 5 гектар жерди алып, Талас шаарына өткөзүп алып, анан 2 гектарын ушул мамлекеттик ипотекалык компанияга, калган 3 гектарын ушул Россия Федерациясы тарабынан 1200 орунду мектеп курганга бөлүп бердик. Бүгүнкү күндө мамлекеттик ипотекалык компаниянын үйлөрү курулуп жатат. Мектептин курулуш иштери Россия Федерациясы менен макулдашылып атат. Бул 2 жылдын ичинде курулуп бүтөт. Андан кийинкиси Кутманалиев атындагы стадиондун ремонт иштерине урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич жеке фондунан 10 миллион сом бөлүп берген. Калган 15 миллион сомду жергиликтүү бюджеттен бөлүп жасаганбыз. Андан кийин Огонбаев атындагы музыкалык мектептин капиталдык ремонт иштери жасалды. Андан кийинкиси Талас шаарынын саркындуу сууларын токтоочу жайды куруу жана саркындуу сууларды алып өтүүчү коллекторлорду, трубаларды салганга 7 миллион 200 миң еврога келишим түзүлдү. Бул 7 миллион 200 миң евронун тең жарымы 3 миллион 600 миң евросы грант түрүндө, 3 миллион 600 миң евросы 3%дык кредитке алынды 15 жылга. Бул жерден да айтып кетейин, биз башында банк өкүлдөрү 70% кредит, 30% грант деп биз менен көпкө сүйлөшүүлөр жүрүп отуруп, аягында 50-ге 50 макул болушту. Андан сырткары 3% деген бул эми биз үчүн өтө ыңгайлуу кредит деп эсептейбиз. Себеби дегенде бизде азыркы Кыргызстанда болуп аткан инфляциянын көлөмү эле өзү 7%дан ашып калып атат да. Ошо менен эсептегенде 15 жылдын ичинде бул биз үчүн өтө ыңгайлуу кредит болуп атат. Себеби дегенде мисал катары түшүндүрө турган болсок, эгерде бүгүнкү күндө ушул 100 миллион сомго чоң бир имарат кура турган болсок, 15 жылдан кийин 100 миллион сомго ал имаратты кура албайбыз да. Себеби 15 жылдын ичинде жыл сайын инфляция болуп отуруп, ал акча күчүн жоготот, уже анчалык покупательский способности болбой калат. Ошон үчүн бул келишим да түзүлүп ишке берилди.